Чөптүү, сулуу жайыты кең жер тандап көчүп жүрүп отурдук. Жерибиз топурагы майлуу, урук төгүнүбүз тамырлуу. Түндүк жигитсиз көтөрүлбөдү, кереге келинсиз керилбеди. Улуу эне суу майда булактан башталгандай, улутубуз ушул улан кыздардан баш аталат. Улуу каганатта ар кыргыздын үй бүлөсүнөн тамыр алат. Үй бүлө эки чарты бир бүтүн болуп эркек менен ургачыдан куралат. Акыл нускап ата төрдө, эне казан жанында, келин кемегеде, уулу жылкы четинде, жоо бетинде. Бирдик тартип бар үйдү кут уялайт анан. Эркек үйдүн ээси болсо ургачы үйдүн куту. Шондо ата акылы менен башкарып, эне мээрими бүлөгө нурун чачат. Ата кадыры тоодо эмеспи? Окустан аялы эрине каяш айтса, ырыскы токточубу? Түгөйүңдүн башы кыздын чачы кымбат. Сени сыйлап сүйгөн түгөйүңдү эч ким корсунтууга акысы жок. Сыйга гана татыктуу. Билгенге эненин көз жаргандыгы толгоосу өлүп тирилгенге тете. Эне эмгектен эмес, санаадан карыйт. Жакшы аял жакшылыгыңды ашырат, жаманыңды жашырат. Эне ыры менен баланын тили чыгат. Бала эне тилинде сүйлөйт. Эне тилин баласы билбесе, өлгөнү ошо эмеспи? Уу тилдүү аялдан уят качат. Жакшы аялдан эргитпейт, тууган качпайт. Колуктуга аяр болгой. Шондо гана ал көз жашын бир чыгарып алып баарына кечиримдүү. Казан толо аш, үй толо ырыс деген ошо. Алганың жаман болсо казаны тешик, эриң жаман болсо бычагы мокок. Кемпирге чал, келинге күйөө, кызга бозой үйүр. Кыз өз үйүндө конок, учаар жери бөлөк, конор жери башка. Кыздын жылдызын түшүрбөң, кыз кишиге орой айтпаң. Кыз киши кооздукка жакын болот, сөйкө жүзүк билериктен кем кылбаң. Кыздын сулуулугу кылыгында, келиндин сулуулугу келбетинде, колуктунун сулуулугу уятында. Жети ата өтмөйүн куда күткөн эмес биздин бабалар. Келин каадасыз алынбайт. Келин менен күйөө бала кайын журттун алдында жылаңайлак, жылаңбаш жүргөнүн көрбөдүм. Жемиштүү тарак бышкан сайын ийилчек болгой. Туура жүргөн келин кемибеген кенч. Келини уяттуу үйдүн керегеси алтындан. Төркүнү менен кайын журтун тегиз сыйлайт, тергеп айтат. Жакшы уул таабындагы шуңгар талпынганын алат. Уулуңа кабак кашың ашып кетсе сөзүң менен жол көрсөт. Бала боор этиңден жаралганы жалганбы? Балаңдын баласынын аңкыган жыпар жытындай жыт кайдан болсун? Инелүү болсоң атың токулуу, малың багылуу. Сиңдилүү болсоң үйүң жыйылуу. Атаңдын көзүнчө балаңды эркелетпең. Кызга 40 үйдөн тыюу. Үй бүлөңдү эч нерседен кемитпең. Каныбек Иманалиев, Каганат.